Саламатсызбы, 5-каналда учурда берүүсү аны мен Мунарбек Жоргомов алып барам. Биз бүгүн ушул учурга алынган маалыматтар өлкөдөгү эпидемиологиялык соңку кырдаал өзгөчө абал киргизилген аймактардагы жашоо турмуш тууралуу маалыматтарды баяндайбыз. 17 апрелге карата дүйнө жүзүндө коронавирус оорусунан жугузгандардын саны 2.533.620 кишиге жетти. Алардын 542.143 жараны айыгып ооруканадан чыкса, 143.844 бейтап каза болду. АКШда 667.801 бейтап оору менен күрөшүүдө, анын 54.703 жараны айыкса, 32.917 бейтап каза болду. Испанияда 184.659 адам коронавирус жуктурганы аныкталып, 74.737 бейтап ооруну жеңген. Тилекке каршы 19.315 бейтап дүйнө салды. Италияда болсо 168.941 адамдан коронавирус аныкталып, 40.164 бейтап айыгып ооруканадан чыгып, 22.170 жаран каза болду. Кыргызстанда 17 апрель саат 10:00 карата коронавирус жуктурган дагы 23 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегенде өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 489 кишиге жетти. Жаңы катталган учурдун ичинен Бишкек шаарында 14, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 4, Ош шаарында 2 адам бар. Алардын 15 аял, 8 эркек деп маалымдады ал. Сутка ичинде 12 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдиргендей, өлкөдө коронавирусту жуктуруп алган мед кызматкерлердин саны 116га жетти. Алардын ичинен Бишкек шаарында 7, Ош облусунда 4, Ноокат районунда 3, Өзгөн районунда 1, Ош шаарында 1 мед кызматкер илдетти жуктуруп алды дейт ал. Кыргызстанда мурда реанимацияда жаткан бейтап коронавирустан айыгып чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, республикада 17 апрелге карата коронавирустан 13 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын 9-у республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарылангандар. Оорукананын бөлүм башчысы Канат Исаковдун айтымында, ооруканалардан чыгарылган бейтаптардын абалы канааттандырарлык. Алардын ичинде 6 жаштагы бала бар. Бүгүн ооруканадан чыгарылып жаткан бир бейтап бизге оор абалда түшүп реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Ага интенсивдүү жардам көрсөтүлүп, бүгүн ал айыгып ооруканадан чыгарылууда. Жаңы оору ар кандай даражадагы оордукта болот. Аны дарылоо ыкмасын дарыгерлер дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага ылайык белгилейт. Вируска каршы дарылар бардык эле бейтаптарга берилбейт. Эгер бейтаптын абалы жакшы болсо, ага башка дары-дармектер, витаминдер берилет деп белгиледи Исаков. 17 апрелде түштөн кийин Бишкекте Бишкек-Стамбул рейси менен 211 кыргызстандык жаран учуп келет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган каттам Кыргызстандагы Түркиянын жарандарын эвакуациялоонун алкагында түрк тарап менен биргеликте уюштурулган деп айтылат маалыматта. Бишкекке учуп келген жарандар Ак Кеме мейманканасына обсервацияга жайгаштырылат. Кечээ Кыргызстан менен Түркиянын Тышкы иштер министрлигинин ортосунда видеоконференция форматында сүйлөшүүлөр жүрүп, анда чартердик каттамдар менен эки өлкөдө жүргөн жарандарды мекенине кайтаруу боюнча сүйлөшүү болгон. Өкмөт буга чейин чет мамлекеттердеги 4000ден ашык кыргызстандыктарды алып келүү аракеттери жүрүп жатканын билдирген. 15 апрелде Жогорку Кеңеш атайын токтом менен сырттагы мигранттарды алып келүү маселесин чечүүгө өкмөткө атайын убакыт бөлгөн. Муктаж болгон үй-бүлөлөргө тамак-аш азыктарын сатып алуу үчүн 200 миллион сом бөлүндү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, акча мамлекеттик бюджеттин резервдик каражатынан алынды. Аймактарга гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жоопкерчилик алат. 16 апрель кечинде жана 17 апрелге караган түнү Кыргызстандын өзгөчө абал режимин киргизилген шаарларында жана аймактарында 74 киши коменданттык убакытты бузганы үчүн кармалып, 10 автоунаа атайын жайларга токтотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Коменданттык сааттын эрежеси боюнча Бишкек, Нарын, Ош жана Жалал Абад шаарлары, Ноокат, Кара Суу, Сузак жана Ат Баш райондорунда кечки 21:00-дөн эртең мененки 6:00-га чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Нарын жергесинде коменданттык убакыт 15 апрелден тарта кирген. Өзгөчө абал тартиби буга чейин иштеп келген аймактарда мындай тартип айдын аягына чейин узартылган.
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мектепке даярдоо жана 1-11 класстар үчүн 4-чейректин сабактары 8 апрелден тартып дистанттык түрдө башталган. Буга чейин тартылып даярдалган видео сабактар Баластан каналында 1-4 класстын окуучулары жана бала бакчалардагы бүтүрүүчү тайпалар үчүн илим билим ЛТР жана санат пирамида 5-каналдардан 5-11 класстын окуучулары үчүн сабактар эфирге берилип жатат. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашкандай 17-18 апрель күндөрү ЛТРдин илим жана билим каналынан берилүүчү видео сабактардын жадыбалы өзгөрдү. Биз бүгүн онлайн окутуунун ош кыйыштары тууралуу кеп кылабыз. Бизде бир нече аудио жана видео байланыштар болот. Бизде азыр түз байланышта билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы Марат Үсөналиев мырза. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Марат мырза, 8 апрелден баштап ушу Кыргызстанда аралыктан окутуу тартиби ишке кирген. Бүгүн кандай жыйынтык бар? Рахмат, мынакей ушу 8 апрелден баштап биз 4-чейректи ушу дистанттык форма окутууну баштаганбыз. Өзүңүз билгендей, ушу кыска мөөнөттө министрлик тарабынан дистанттык форматтын концепциясы иштелип чыкты. Анын алкагында 4-чейректин негизги материалдары камтылган. Видео сабактары тартуу үчүн 200дөн ашык мугалимдер командасы топтолуп, 1000ден ашык видео сабактар тартылып, бүгүн көрсөтүп атат. Буга биздин жардамчылар мынакей Креатив Талим мектеби, 5-мектеп, Бишкек шаарынын мектептери чоң жардам көрсөтүп, ушу 4-чейректи 8ден баштап 25 майда бүтөлүк деген ой пикир менен баштаганбыз. Эми албетте дистанттык форманы окутуу жүргүзүлүп, окуучулар менен мугалимдердин ортосунда кайтарым байланыш түзүү үчүн министрлик видео платформаларды даярдаган. Мунун ичинде бир чоң бир маселеге кабыл болуп калдык. Ошо ата-эне менен окуучунун мамилеси, окуучу менен мугалимдин мамилесин карап чыктык. Ошонун ичинде бүгүн чоң бир жумуш алып барып аттык. Мындан сырткары жетишпеген телевизорлар региондордон ушуларды колдон келишинче камсыз кылдык. Телефондор менен YouTube'га салдык муну. Телевидениядан бүгүн жүгүртмөлөрдү даярдап, эми жыйынтыктары бүгүн албетте толук айтсак бизди канааттандырып атат. Бирок мунун үстүнөн чоң жумуш алып баруу дагы маселелер чыгып атат. Мынакей эмки жуманын толук ошо расписание жүгүртмөсүн бүгүн түзүп атабыз. Телевидениялар ушу Ай билим тартып атат каналдар, Баластан КТРКныкы, ЛТР тартып атат, Пирамида тартып атат. Ошолорго бир чоң ыраазычылык билдирсек элек. Биздин үмүтүбүздө ушу сабактар өз убагында бүтүп, жалпы республика тестирлөө боюнча дагы бизде бүгүн жумуштар жүргүзүлө башталды. 8:15-тен 8:45-ке чейин ошо сабактар жалпы республика тестирлөө боюнча даярдыкты көрсөтүү боюнча өтүп атат. Марат мырза, ушул кадимки сабактан аралыктан окутуунун бир жакшы жактары байкалды ушул кыска убакытта азырынча? Эми кыска убакытта албетте сөз айырмасы бар да. Сабак 45 мүнөт мектепте өтүп атса, бул жакта баягы биз бүгүн сабактарды ошо 10 мүнөт, 15 мүнөткө чөйүп атабыз. Себеп үйдүн тапшырмасы сурамай жок. Жаңы теманы бекитүү деген бар, ал дагы жок. Ошонун үстүндө сөзсүз биз бүгүн дагы ошо кайра кандай ошо окуучуну баалайбыз дегенде сунуш киргиздик. Биздин улуттук центр тестирлөө борбору бүгүн ошо маалыматтарды биз даярдап атабыз. Ошонун негизинен кайталанат. Албетте көп эле суроолор болуп атат. 4-чейрек сөзсүз бааланат. Бааланганда эми 4-чейректин эң негизги багыты ушу сентябрдан баштап өтүп келаткан сабактарды дагы бекитүү, бул контролдуу жумуштар жүргүзүлөт, лабораторный жумуштар жүргүзүлөт. Ошонун үстүнө жумуш алып барабыз, жеңилдетүү дагы алып бардык. Мынакей көчүрмө экзамендерден биз быйыл ошону жойгон атабыз, бул бүгүнкү шартта. Анан эми жыйынтыктоо экзамендерди 30 январда сунуштап туруп жарыялайбыз. Марат мырза, ушул жадыбал кандай шартта өзгөрөт? 17-18 апрелге карата жадыбал өзгөрдү деп кечээ маалыматтар чыккан болчу. Негизи мугалимдер менен күнүмдүк баягы планга ылайык шайкеш келтирүү жагы кандай каралган?
Эми бул бир суроо болуп атат, ооба министр дагы мынакей жолуккан ошо видеоконференцияда. Эми биз жалпы айтып атабыз, ушул билим тармакта окуу жыл 1-сентябрдан 25-майга чейин өтөт депчи. Ошол убакытта бул 34 жума экен. Эми албетте ошо планды айтып атабыз мугалимдики. Биз ушул 4-чейректин календарный пландын негизинде сабактарды багытын тартып атабыз. Мунун ичинде мугалим өзүнүн календарный планына ылайык ушул бир темада, мисалы, ушул дүйнөлүк согуш боюнча сабакты берсе, муну 4кө бөлсө болот, 5кө бөлсө болот. Бул ар бир райондо өзүнүн методикалык борбордун центрлери иштейт, методисттери бар. Сөзсүз өзгөртөт. Бизде багытта канча түр окуу бар десек, мынакей 12 базалык окуу план бар. 4 тилде, лицейдики, гимназияныкы, комплекстики. Ошого шайкеш эң негизги багыт биздин базалык окуу план негизинде ар бир мектеп өзү учебный план түзүп бүгүн ошону өтүп атат. Ошол жогоруда айтып кеттиңиз, баягы телевизор жок, телефону жок үй бүлөлөр үчүн маселелерди чечкенге аракет кылып жатабыз деп. Ушул кайтарым байланыш, ушул интернет жок аймактарда кандай ишке ашырылат? Бул дагы карадык, биз ачык эле айтып атпайбыз, мынакей интернет менен биз 90%, 95%га камсыз кылдык, бирок бийиктүү тоолуу жерлер бар деп. Анын негизинде мынакей 5-мектеп бизде жалпы дискке китептерди салды, ар бир окуу китептерди салды. Мындан сырткары бизде биздин сайтта электронный библиотека түздүк, 600 ашыктан китеп. Ошо районолор ошону дискага тартып туруп, алыскы тоолуу айылдарга жеткизип атат да. Анын ичинде анан мектептер карантин десе эле, бул дистанттык окуу деген, дистантка толук өттүк. Бирок карантин алыскы көлдөгү Энилчекте, Алайда, тияктарда жок да бул карантин. Ошол жакта мүмкүнчүлүк бар, ошол китепти электрондук вариантта распечатка кылып, ошол окуучуларга жеткизүү, кайра байланыш деген түрүндө мындай сабак өтүп атат. Эми мен эң негизги айтып кетиш керекмин, бул министрлик өтө чоң жумуш кылды, ошо кыска мүнөттө ушундай дистанттык формада платформаны иштеп чыгыш, бул өтө бир чоң жумуш алып барылды да. Алдын ала ушул эсептөөлөр барбы? Окуучулардын ушул сабактарга катышуусу боюнча көрсөткүчтөр кандай? Кызыгуусу? Эми айтса таң каласыңар, биз деле ушуну ойлогонбуз да, кандай болот экен, болбой калабы дегенде. Бизде мынакей министрликте штаб түзүлдү. Телефондор 1 мүнөттө бир 20 звонок болуп атат. Ата-энелер ушунча кызыгат деп ойлоп турубуз. Же ушул карантиндин таасири үйдө баягы бош болгондуктан. Мен сабак окутам, бул теманы түшүнбөй калдым. Бул 10 мүнөттүн ордуна 7 мүнөт өттү деп, бүгүн ушул окуучулар, мен айта алат элем, бир 90% жакшы катышып келатат да. Ата-энелердин кызыктыгы дагы болуп атат. Бул эгерде окуучу жалгыз үйдө болсо, мындай көңүл бурулмак эмес деп ойлойм. Бирок ата-эне менен бирдикте жүргөндөнбү карантинде? Ата-эне, чоң ата баардыгы эле ошо бир эрмек болуп калды, ушул окуу тармагына өтө көңүлдү катуу буруп жатышат. Марат агай, сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз байланышта Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгы бөлүмүнүн башчысы Марат Үсөналиев мырза болду. Ушул шартта, карантин шартында заманбап глобалдуу аудиториянын жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө кирүүгө дүйнөлүк желе же интернет чоң жол ачууда. Интернет бул академиктер, илим изилдөөчүлөр, студенттер үчүн лабораторияларда, офистерде, класстарда, кала берсе жеке үйлөрдө да колдонууга мүмкүн болгон билимдин жана илимдин булагы экенин унутпашыбыз керек. Азыр бизде түз байланыш бар. Тоң районуна караштуу Көксай айылындагы Жума Жамгыршиев атындагы орто мектептин мугалими Клара Жайлообекова. Кечиресиздер, бизде түз байланышта Анарбек Садыков мырза Исфана шаарындагы, Баткен облусунун Исфана шаарындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектептин директору. Анарбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Анарбек агай, ушул 8 апрелден баштап кирген аралыктан окутуу системасы сиздердин мектепте кандай жүрүп жатат? Эң эле биринчи саламатсыздарбы? Мына ушул атайын министрликтин буйругу менен 8 апрелден баштап 4-чейректи онлайн аркылуу окууну баштадык. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиз кенен кесири онлайн сабактарды түзүп өтүп атат. Министрлик тарабынан бир бир жакшы жардам болуп, бул ошол Мегаком компаниясы менен келишим түзүп, мугалимдерге дайым бекер Мега 24 сим карты тартылып, мына ошол сим аркылуу
мугалимдерибиз министрликтин сайтына Edukov KG'ге андан кийин атайын ошол министрлик тарабынан жүктөлгөн онлайн видео сабактарга кирип окуучулар менен негизинен карым байланыш кылып атат. Бүгүнкү күндө сабактар өтүлүп жатат. Окуучулардын онлайн сабактарга катышуусу кандай болуп атат? Ошо ата энелер менен бирге жүргүзүлгөн иш аракеттерден жыйынтык барбы? Жыйынтык бар. Эми негизи чындыгында онлайн окуучуларыбыз сабактарга активдүү катышып атат. Бир аз кыйынчылыктар бар. Бул кыйынчылыктар көбүнчө ошол ата энелерде болот. Себеби бир үй бүлөдө бир уюлдук телефон болот дагы, анан 4-5 окуучу окуп атпайбы? Ошондо мугалимдер үчүн кайтарым байланыш жасоодо кичине убакытты гана талап кылып атат. Негизинен кадимкидей эле соттордур. Анын үстүнө мына ошол атайын министрлик тарабынан жайылган кеңири ай билим программасы, ошол электрондук китеп боюнча билим булагы программалары менен окуучулар дагы, мугалимдер дагы кеңири байланышып сабактарды өтүүдө. Буга чейин ушул теле сабактардагы баягы көрсөтүлгөн жадыбалдар мугалимдердин жадыбалы менен шайкеш келбей калып, ыңгайсыздык жаралган учурлар болгон экен. Сиздердин аймакта бул кандай жолго коюлду? Эң эле биринчи чындыгында ошол теле көрсөтүүдөгү расписание бүгүнкү биздин расписанияга анча дал келбеген учурлар дагы болуп жатат. Бирок биздин мектеп санарип мектептин алкабына киргендиктен атайын ушул акылдуу мектеп долбоору боюнча Edupage программабыз бар. Мына ушул Edupage программабыз менен биз ата энелер менен кеңири байланышып, алар менен түздөн-түз байланышта сабак өткөрүп жатабыз. Жанагы жөндөмү начарыраак окуучулар менен мугалимдер жекеме-жеке иш алып барабы же аларга ушул жалпы эле аралыктан окутуу менен гана чектелип калабы? Ушул боюнча кандай маселе каралган? Негизинен ошол окуучулар менен мугалимдерибиз ар бири менен кайтарым байланыш жасоого аракет жүргүзүп жатат. Сөзсүз түрдө ар бир окуучу менен кайтарым байланыш жасап, улар менен сабак өтүүдө. Бир дагы окуучу калып кетпейт. Негизги эле талап бизде ошол окуучу кызыгып жооп берип кайтарым байланыш жүргүзүп атат да. Мына ошондо бир да мугалим кайсыл гана убакыт болбосун сөзсүз түрдө окуучу менен байланышып, алардын суроолоруна түздөн жооп берип жатат. Ошо бул аралыктан окутуу тартиби Кыргызстанга биринчи жолу кирип жатат. Ушул азырынча кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар? Ушу чече турган эмне маселе бар алдыда турган? Негизинен биздин мектепте анча деле кыйынчылык жок. Бул кыйынчылык эки тараптан да болот. Биринчиден бул мугалим үчүн, себеби мугалимге класста 30 окуучу болсо, 30 окуучу менен кайтарым байланыш жасоодо бир канча убакыт ээлеп коюп атат. Мугалимге мында ушундай кыйынчылык жагы бар кичине, бирок бул да убакытты гана талап кылат. Убакыт менен ал байланыш кадимкидей болуп иш жүзүнө артып атат. Мындан сырткары окуучулар үчүн жана мен айткандай бир үй бүлөдө мисалы 5 окуучу же 4 окуучу окуса, бирок бир гана уюлдук байланыш болуп калып, ал дагы убакытты талап кылып атат да. Мисалыга кичине алар биз көбүнчө сүйлөп атабыз, ошол убагы менен эң биринчи кичинекей балдарды жашы кичинекей класстар менен биринчи кайтарым байланыш жасагыла, анан убагы менен чоңдоруна өтөсүңөр деп. Чоң класстар менен негизинен анча деле кыйынчылык жок, себеби көпчүлүк предметтик мугалимдер Zoom программасы менен алар менен байланыш, кайтарым байланыш жүргүзүп атат. Ал эми кичинекей балдар менен мугалимдер өздөрү негизинен онлайн видео сабактарды өздөрү атайын түзүп, ошону WhatsApp аркылуу жөнөтүп, балдарга жүргүзүп атат. Ал гана эмес, эң бир жакшы жагы, мисалы үчүн дене тарбия мугалимдери дагы атайын видео урокторду өздөрү жасап, ушул окуучуларга кайтарым байланышка берип, жасап, жакшы маалыматтарды алып жатса биз бүгүнкү Анарбек мырза, байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат, сизге ийгилик каалайбыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз байланышта Исфана шаарындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектептин директору Анарбек Сыдыков мырза болду. Албетте азыр аралыктан окутуу тартибин интернетсиз ишке ашыруу оңой эмес, мүмкүн эмес. Интернет деген бул эмне? Интернет бул миллиондогон компьютер колдонуучулардын бири-бири менен байланышы жана дүйнөлүк ресурстардан маалымат алууга мүмкүн болгон глобалдуу чоң бир түйүндүн түйүнү. Учурда интернеттен билим берүү тармагында көптөгөн интернет баракчаларды табууга болот. Мындай маалымат алмашууда белгилүү бир өлчөмдө жакшы жыйынтыктарды берет. Ал эми экономикалык жактан жетишкен өлкөлөрдө билим берүүнүн бул түрү алда канча алдыда деп айтсак болот. Алар видео лекциялар, реалдуу убакытта бир мезгилде окутуучу менен окуучу бири-бирин көрүп сүйлөшүп да маалымат алмашат. Бул практика Кыргызстанда 8 апрелден баштап иштей баштады. Бул деген текст түрүндө маалымат алмашууга караганда виртуалдуулук окуучу менен окутуучунун байланышын реалдуулукка абдан эле жакындатат. Биз ушу кийинки видео байланышты кабыл алабыз. Бизде байланышта Тоң районуна караштуу Көк Сарай айылындагы Жума Жамгырчиев атындагы орто мектептин мугалими Клара Жайлообекова. Клара айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? 8 апрелден тартып ушу аралыктан окутуу тартиби Кыргызстанда иштеп жатат. Бүгүн мугалим катары ушул билим берүү системасына кирген жаңылыкты кандай өздөштүрүп жатасыз? Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле биздин мамлекетте болуп жаткан кыялга байланыштуу 4 чейрегибизде дистанттык түрдө окутуу жүрүп жатат. Бул ойдо жок жерден болгондугуна байланыштуу, бирок ошого карабастан билим берүү тармагында иштеп жаткан ар бир кызматкердин жана айрыкча педагогдун жигерчилиги менен дистанттык окуу жакшы деңгээлде жүрүп жатат деп айтам. Ушу мугалим катары айтып берсеңиз, ушу биринчи ушул кадамга барганда кандай тоскоолдуктар болду? Бүгүн анын баары жолго коюлдубу же дагы деле чечүүчү иштер барбы алдыда? Эми бир эле теле сабактар менен чектелбестен ар бир мугалим биз мурункудай кадимки расписание түзүлүп видео сабактарды даярдоо менен өтүп жатабыз. Ошо алгач видео сабактарды даярдоодо алгачкы биринчи экинчи күндөрү бир аз тоскоолдуктар болгон, бирок ал тоскоолдуктарды маселени жеңип биз азыр толук кандуу дистанттык окууга даяр болуп окуу процессин үзгүлтүккө учуратпай жакшы көндүк. Интернетте ушул окуучулардын билим алуусу кандай болот экен? Окуучулардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Катышуусу дегенде. Катышуусу жалпы жөнүнөн жакшы. Мисалы, кичинекей класстын 5-6, 8 класстарга чейинки окуучулар абдан активдүү катышып, берилген тапшырманы убагында аткарып, кайтарым байланыш жакшы жүрүп жатат. Бирок бир эми айрым маселелер бар, мисалы, интернет байланышы жакшы тартпай калган учурлар дайыма эмес, но бирин экин айрым тартпай калган жакта жашаган окуучуларыбыз бар. Бирок ага кошумча убакыт берип, кайтарым байланышты жакшы түзүп, окуу процессин жакшы жүргүзүп жатабыз. Ата-энелер кандай кабыл алып жатат? Окуучуларды ушул үйдө окутууга сиздерге жардам берип алып жатабы? Эми окуучулар көнүштүү азыркы учурда. Ата-энелерин да өздөрүнүн милдетин так аткарып, жоопкерчиликтүү болуп, окуучуну баягы 3 бурчтук системада жакшы көзөмөлгө алып, негизи окуу программасын жакшы өздөштүрүп жатышат. Карайым, рахмат сизге, ишиңизде ийгилик болсун. Байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, бизде түз байланышта Тоң районуна караштуу Көк Сарай айылындагы Жума Жамгырчиев атындагы орто мектептин мугалими Клара Жайлообекова болду. Дистанттык же онлайн окутуу боюнча жакшы маалыматтар менен бөлүшүүнү улантабыз. Мугалимдер жана дүйнөлүк студенттер эң чоң архивтерге, космостук борборлорго, спутниктик станциялардын жана башка миңдеген билим берүү жана илим изилдөө булактарына кирүүгө мүмкүнчүлүк бере турган бул албетте интернет. Интернет жогорку окуу жайлар, колледждер, мектептер керектөөчү инфраструктура, себеби компьютер ар кандай тексттерди, үндөрдү, схемаларды, сүрөттөрдү камтыган татаалдык технологиялык машина болуп калды.
Эми бир жактуу болгон телевизиондук системаларга же башка кымбат технологияларга жана студенттердин атайын даярдалган окуу лабораториясына келип маалымат алуусунун зарылдыгы жок. Интернет билим берүү тармагында дистанттык окуу интернеттин дагы бир чоң кызматы. Бул билим алуу жана үйрөнүүнүн инструменти десек да болот. Дистанттык окуу интерактивдүү режимде эки же андан көп адамдын же эки же андан көп жерден бири-бири менен байланышы. Дистанттык окуу билим берүүнүн эффективдүү жана сапаттуу чөйрөсү. Интернет дистанттык окууда эң керек болгон абдан көлөмдүү болгон чоң ресурс. Бүгүн Кыргызстанда ушул система 8 апрелден баштап иштеп жатат. Бүгүн мугалимдер ушул системада иштеп жатат. Бизде азыр кийинки байланышта Бишкек шаарындагы номер 69 мектептин окуучусу Азиза Исламбекова бар. Азиза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Азиза, ушул 8 апрелден баштап аралыктан окутуу тартиби иштеп жатат. Сиздер билим алуу кандай болуп жатат? Өзгөрүү барбы? Мурдагыдан айырмачылыктарды бөлүшсөңүз. Ушул учурга байланыштуу биз 8 апрелден баштап онлайн окутууга кирдик. Азыркы учур башында албетте аябай кыйналдык. Бирибизди түшүнбөй, көбүнчө тапшырмаларды кантип аткарарыбызды билбей, бирок ошого карабастан азыркы учурда көнүп кеттик. Негизи саат 8ден баштап саат 1ге чейин сабактар өтүлөт. Кадимкидей эле өтүлөт. Сабактар үй тапшырмаларды сурашат, тапшырмаларды, темаларды түшүндүрүп берет, тесттерди түзүп ошолорду аткарабыз. Болгон айырмасы үйдө отуруп иштейбиз, бирок андан башкасы айырмасы деле жок экен. Кадимкидей эле тапшырмаларды аткарабыз, сабакта отургандай эле болобуз. Биринчи катталып, андан тапшырмаларды мугалимдер менен байланышабыз да. Ушул видео сабактар аралыкта баягы мугалимдердин кайтарым байланышын эске алганда окуучуларга жеткиликтүү, толук эле түшүнүктүү болобу же кайсы бир учурда бир түшүнбөстүктөр барбы? Биз негизи ушул WhatsApp, Classroom, Zoom'дар менен окуйбуз. Кээ бир учурда видео звонок менен кошулбай калышы мүмкүн, бирок ага карабастан бизге эжелер голосовой менен жөнөтүшү мүмкүн, ар кандай теманы түшүндүрүп, же болбосо ар кандай презентация түзүп келиши мүмкүн да. Презентация аркылуу биз темаларды түшүнө алабыз, ошолор аркылуу видео урок катары деле ошондой презентация аркылуу түшүнөбүз да көбүнчө сабактарды. Бүгүн ушул Түшүнбөстүк деле болгон жок, баарыбыз түшүнүп, жакшы эле иштеп атабыз. Бүгүн окуучуларга бир ыңгайсыздык жараткан бир орусча айтканда моменттер деп коет го. Ушундай моменттер барбы сиздерде? Ошол нерсени жолго койсо, балким окуучулар үчүн мындан дагы жеңилирээк, жеткиликтүүрөөк болмок дегендей. Ооба, чын эле мындай кырдаал болбосо, кичине мындай сабактар өзүнчө мектепте эле өтүлсө жакшы болмок экен да. Бирок онлайн окутуу кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн, болуп жатат, кичине болсо дагы. Аябагандай көбүнчө даярдана албай калышыбыз мүмкүн да. Же мисалы курстар жабык болуп, бирок ага карабастан онлайн курстар киргизилип, биз даярданып жатабыз. Эч кандай мындай бизге каршы турган нерсе жок. Анын баарын өзүбүз иш-аракет жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Мугалимдер жактан дагы кандайдыр бир иш-аракет болуп жаткандыктан биз кичине мындай кыйынчылыкты көбүрөөк сезбей жатабыз болуш керек. Бирок мындай кырсыктан болбой эле койсо жакшы болмок деп айткым келет. Эмне жакшы жактарын байкай алдыңыз? Жакшы жактары көбүнчө бири-бирибиз менен байланышып жатабыз. Бири-бирибизге жардам берип жатабыз. Мурда сабак учурунда мугалимдер менен көз алдында болуп, көбүнчө мугалимдер менен байланышчы, азыр болсо бири-бирибиз менен байланышып, сабакта жардам сурап, көбүнчө окуучулар өз ара группаларды ачып алган, ошол группалар аркылуу даярданып жатабыз. Көбүнчө бири-бирибизден сурашып, суроолор болсо суроолорду берип, чогуу чечкенге аракеттенип жатабыз. Ошол дагы башка жибиртек курстар дагы бар, атайын онлайн WhatsApp'тан ачылган, ошол курстарга жазылып ошолордон дагы атайын тесттерди чыгарып жатабыз. Азиза, бир соңку суроо болсун да, ушу интернет окуучулар үчүн чексиз бул билимдин кенче экенин бүгүн түшүндүңүздөрбү? Мындай ушундай сезүү барбы окуучулардын арасында? Интернет булагы негизи ушул интернет аркылуу көптөгөн нерсени билсек болот да, маалыматтарды көбүнчө ошол интернет аркылуу азыркы ушундай кырдаалга байланыштуу баардыгын эле интернет аркылуу чечип калбадыбы? Ошол интернет аркылуу байланышып, көп нерсе суроолорубузду, көп мындай маселелердин баардыгын ушул интернет аркылуу чечип жатабыз да. Пайдасы бар экен интернеттин чын эле.
бирок ага да көп отура бербестен мындай пайдалуу жактарын колдонсок туура болот деп ойлойм. Рахмат, Азиза, байланышка чыкканыңыз үчүн ийгилик болсун сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде ушул Бишкек шаарында 69 мектептин окуучусу Азиза Исламбекова болду. Убакыттын өтүшү менен биргеликте ушул илимдин ар кыл тармагында өнүгүүлөр болуп жатат. Илимий техника, архитектура, машина куруу, мал чарбачылык, өнөр жай керек болсо адамдардын көз карашы дагы ушул интернетке байланыштуу өзгөрүп жаткан учур. Илимдин өнүгүшү, жаңы ойлоп табуулар, маалыматтын көбөйүшү жана башка көптөгөн факторлор билим берүүдө дагы өзгөртүүлөрдүн туш болушун талап коюуда. Ушунча көп маалыматты окуучуларга, студенттерге жеткирүү үчүн орто билим берүү үчүн мектептер жана жогорку окуу жайлар билим берүүдө жаңы тармактарды изилдөөсү бүгүн мезгилдин талабы болуп турат. Албетте жогоруда айтылган тармактардын бирөөсү жана маанилүүсү бул интернет булактар болуп эсептелип калды. Билим берүүдө болобу же башка тармакта болобу, интернет булактары биздин жашообузда белгилүү бир орунду ээлеп калганы шексиз. Албетте интернет тармагы биздин толугу мамлекетибиздин бардык аймактарында толугу менен тилекке каршы ишке киргизилет, бирок бул убакытка гана байланыштуу маселеге окшоп калды окшойт. Биз кийинки байланышты кабыл алабыз. Бизде Жети Өгүз районуна караштуу Кудайберген Салиев атындагы орто мектептин окуучусу Мадина Акунова бар. Мадина, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мадина, онлайн окутуу сизге жагып жатабы? Сөздү. Ооба, жагып атат. Эмне артыкчылыктары бар экен? Онлайн окутууда деген биз көбүнчө убактыбызды туура пайдаланат экенбиз. Үйдө ата-энелерибиздин жанында көп убакыт өткөзөт экенбиз. Интернетти туура пайдаланууга үйрөнүп жатабы окуучулар бүгүн? Кандай көз карашыңыз кандай? Ооба, интернетти азыркы учурда окууга эле колдонуп жатабыз. Телефонду дагы ошо туура колдонуп жатабыз ошо. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүк бар экенин окуучулар билчү беле же ушул 8 апрелден кийин ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп калдыңарбы? Буга чейин мындай болуп кетет деп деле ойлогон эмеспиз. Анан ушул 8 апрелден кийин ушу дистанттык окуу башталгандан кийин ушуга көбүрөөк көңүл буруп ошо телефонду ушул жака колдоно баштадык да. Ушул онлайн сабактар, аралыктан окутуу, кайтарым байланыш окуучуларга эмнеси менен жакшы, эмнеси менен кыйын экенин айтып берсеңиз. Жакшы жактары ошо үйдө көбүрөөк убактыбызды үйдө өткөзөт экенбиз. Ал эми жаман жактары болсо эжелерибиз менен бетме бет көрүшө албайт экенбиз. Кайра кошумча суроолорубузду эжелерге бере албай калат экенбиз да. Кайтарым байланыш болгон учурда ушул маселени жолго койсо болобу? Эжелер менен сүйлөшүп, түшүнбөгөн нерселерди кайра өздөштүрүп алганга. Ооба, эжелер менен азыр WhatsApp аркылуу сүйлөшүп атабыз. Ошо кайтарым байланышта бири-бирибизге суроолорду берип, кайра түшүнүп атабыз. Ушул ар бир окуучуга кандай болот экен? Мугалимдер ушул жетишип жатабы баардык окуучуларга ушул жекеме-жеке суроолорго жооп берип, интернетте дайым телефондун алдында отурганга? Ооба, аларга да оор болуп атат эжелерге, бирок биз дагы эжелерге жардам кылып, сабактарды калтырбай окуп аракет кылып атабыз. Ушул онлайн сабактар, дистанттык сабактар, видео сабактар сиздерге толук жеткиликтүү, түшүнүктүү болуп жатабы? Ооба, жакшы түшүнүп атабыз. Түшүнбөй калган жерлерди кайра эжелерден сурап, интернеттен карап түшүнгөнгө аракет кылып атабыз. Рахмат сизге, Мадина. Окууңузга ийгилик болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Жети Өгүз районуна караштуу Кудайберген Салиев атындагы орто мектептин окуучусу Мадина Акунова болду. Түз байланышта биз бүгүн учурда теле берүүсүндө онлайн сабактардын угуш кыйышы, андагы кемчиликтер, артыкчылыктар, анын жакшы жактары жөнүндө сөз кылдык. Өлкөдөгү өзгөчө абал, киргизилген аймактар жана башка маанилүү маалыматтар менен сиздер 5-каналда маал-маалы менен көрүп турасыздар. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчаларынан да тааныша аласыздар. Берүүнү мен Мунарбек Жоргомов алып бардым. Аман болуңуздар.